Мага деген Кожомжарова Клара Асанбекова кайрылып биздин жараныбыз. Кызы Эсенова Айым 87-жылы туулган кыз экен. Каза болгон жөнүндө айтып берди да. Биздин улуттук кардиология центринде ушул маркум кызы деген 2016-жылы дарыланып, ошол жактагы ревматология отделениесинде системная красная волчанка деген диагноз коюлуп, аяктан жакшы дарыланып, 1 жылдан кийин чыгып, кыздуу болуп, анан кайра 2018-жылы мына 2 ай мурда ноябрда өзүн жаман сезгенинен ошол улуттук кардиология борборундагы ревматология отделениясындагы өзүнүн эле дарыланган докторуна кайрылыштыр. Доктор анализдерди карап туруп, срочно жаткырыш керек деп койгону менен 3-4 күндө күттүрүшүп, 5 күндөн кийин ал кыз барса, жаткызышып, медицинский картасын таппашыптыр да. Бул абдан кызык. Системный красная волчанка деген ушундай бир мындай оору болот да, аны сөзсүз түрдө кайсы дарылар менен мурда дарыланса, ошо менен эле кетиш керек да. Анысына карабай, бул кыз деген ошол 5 күндөн кийин кечинде деген өзүн жаман сезсе, саат 8-де парацетамол берип коюшуп, түнкү саат 2-ге чейин кандай дарыланган, ким караган белгисиз болуп, энеси кайрылып атат да, саат 2-де кыздын давлениясы уже реанимация түшкөндөн кийин 0-го түшүп, жүрөгү токтоп калыптыр. Ошол кечки 8-ден түнкү саат 2-ге чейин эмне болгон белгисиз дейт да. Докторлор катышып, эч ким жооп бербейт. Жоопкерчиликти эч ким алган жок. Бул кандайча биздин жарандарыбыз жөндөн эле каза болуп калышып, эч ким көңүл бурбайбы? Мен деген саламаттык сактоо министрине кайрылам. Сөзсүз түрдө жумуш тобун түзүп, сөзсүз түрдө буга жоопкерчиликтүү адамдарды тартып, жазаланыш керек. Милициядан корккон аз келип, эми докторлордон да биздин жарандарыбыз коркуп калышабы? Туура эмес нерсе болуп атат да. Бул бир жагы. Экинчи маселе болсо, мага деген Чүй областынын Аламедин районунан Каражыгач айылынын тургундары кайрылышып, бир топ жылдан бери таза суу маселесин чечип бергиле деп жатышат да. Тете алыс жерден ташып атабыз деп. Андан тышкары Сокулук районунун Мирный айылынан 3 айдан бери карды эритишип, суу ичип атышыптыр да. Суу ичмек турган жуунуп атышыптыр деп атышат да, ошол сууну. Кайнатып алып ичебиз дейт да. Бул кандай нерсе? 3 километрден суу ташыйт экен. Чоң сураныч, Чүйдө жайында бизде мындай поливной суу проблема. Азыр кышында ичер суубуз жок деп Чүйдөн мындай 2 районунун тургундары кайрылып атышат. Ошо биздин өкмөткө кайрылат элем, көңүл буруп коюңуздар. Рахмат.